Кудайдын чакырыгы 5-июль. Мен коллежде окуп жүргөндө Кудай биз көтөрө албай турган сыноо эч качан бербейт дегенди биринчи жолу уккам. Корунтуктарга жазылган 1-катта элчи Павыл мындай деп жазат: Силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү. Ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноо учурунда чыгуу жолун да берет. Мен бул үзүндүнү биринчи жолу укканда мүмкүн эмес, бул нерсени көтөрө албайм деп ойлогом. Чыгуу жолу бар дешет. Бирок мен эч кандай жол көргөн жокмун. Акырында мен өзүм жөнүндө катаал чындыкты түшүнө баштадым. Балким, сиз да өзүңүзгө чынчыл болсоңуз. Биз көп учурда азгырыктар менен чындап күрөшпөгөнүбүздү, жөн гана ага моюн сунуп коерубузду байкайсыз. Күрөш деген бул каршылык көрсөтүү, аракет кылуу, кээде жеңүү, кээде жеңилүү. Ал ошондой эле дайыма чыгуу жолун издөө дегенди билдирет. Анткени Кудай дайыма чыгуу жолун берет. Кээде ал узак убакыт күттүрөт, кээде болсо көз ирмемде келет. Бирок ал жол дайыма бар. Суроо башкада. Биз чындап эле ошол чыгуу жолун издегибиз келеби? Кудай биз үчүн эмне жакшы экенин билерине ишенебизби? Иса биз азгырыкка жана күнөөгө каршы тура алышыбыз жана аларды жеңе алышыбыз үчүн бизге эркиндик, бийлик берген. Кудайдын ырайымы жана кечирими чексиз. Биздин максат кемчиликсиз болуу эмес, руханий өсүү. Ошондуктан күрөштү татыктуу уланталы. Исаны ээрчип, толук жашоонун даамын татып көрөлү.